Элден мынабы токтом негизинде сатып алганмын. Өзбекстандан көчүп чыккан 60тан ашуун кожолук этникалык кыргыздардын катарында Камчы Койчуев да бар. Ал 2010-жылдан бери Кадамжай районунун Марказ Айыл аймагында жашап, кыргыз жарандыгын алган. Бул аралыкта турак жай куруп, эми гана турмушун бир нукка бурган учурда курулган үйү мыйзамсыз деп табылган. 2010-жылы Өзбекстандан көчүп чыктым. Көчүп чыгып, ушул жерде паспорт алдым. Өкмөттө жерге заявление таштадык. Шонтоп мисалы убак өтүп атат. Квартираларда жашап жүрдүк. Акыры карасак бул жерде жер сатылып атат. Мына токтомдун негизинде өкмөттүн печети бардыгы. Өкмөттө органда иштеген архитектор, жер адистери келип казыкты кагып берди мына ушул жерлерге. Сатылып алынган ар бир 10 соттук жер аянтына Марказ Айыл өкмөтү тарабынан токтом чыгарылып, курулуш курууга уруксат берилген. Бул кагаздын негизинде жапа-тырмак там салууга киришкен тургундар 8 жыл аралыгында талааны айылга айлантышкан. Бирок мыйзамга каршы келет деген жүйө менен бул турак жайлар сүрдүрүлүүсү мүмкүн болууда. Бардыгы акчага сатып алдык. Шонан бери фундаментти тургузуп коюп 1 жыл турду. Бирок келип бизди токтот деген жок. 2-жылы дубалын тургуздук. 3-жылы крышасын жаптык. Кыскасы мана эми келип отделкаларына кылып үйгө киргенде этетектен келгенден эле бул силердин жериңер бузулат. Законго туура келбейт, жатпайт деп бир кеңеш бериштордуга, башка бериштордуга ушунду бизге мындайча айтканда угроз кылып келди. Биз айлабыз кетти. Биз түндө дагы нормаль уктайлабыз. Бала чака бар, балдар, кыздар бойго жеткен. Үйүбүз чала бүтпөйт. Мынтип биз өкмөттөн мына карап көрсөңөр, мына кыргыздарды этникалык кыргыз деп өкмөт өзү колдоо берип атат. Карап, колдоп, үйлөрдү салып алып бер. Биз өкмөттөн бир тыйын акча сурабайбыз да, өзүбүз менет кылып, мына светтерди өзүбүз тартып, мектеп бар, ФАП бар, баарын куруп отурсак, эми биздин үйлөр бузулат деп. Биз мындай немеге биз кантип чыдайбыз? Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча аймактык башкармалык Достук участкасындагы турак жайлар үлүш жерлерине курулгандыгын аныкташкан. Ал эми Марказ Айыл өкмөтү тарабынан турак жай курууга уруксат берилген токтомун бул мекеме жасалмай экендигин айтышууда. Анын негизинде ар бир кожолукка 5000 сомдон айып салынып, турак жайларын буздуруу боюнча сотко беришкен. Жер багыты бузулгандыгы үчүн айып салынган. Ошондуктан биринчи кадам бул ошо жер мыйзам бузулгандыгына айып пул салынган. Алар ар бири өздөрү банкка барып төлөшкөн. Эми биз бүгүнкү күндөгү мыйзам бузууларды аныктап, ошол боюнча иш алып бардык. Жанагы токтомдун мыйзамсыз экендигини, ким ошондой кадамга баргандыгын аны тергөө органдары иликтейт деп ойлоймун. Деген менен жашоочулар токтомдун негизинде бардык салыктарды төлөп келишкенин айтышууда. Ал эле эмес турак жайга электр эсептегичтеринде токтомдун негизинде орнотушкандыктарын билдиришти. Ага карабай канчалаган чыгым коротуп, үй жайыбыз түптөлгөндө бузууну талап кылуу туура эмес дешет. Участка эсебинде наликтер төлөп атабыз. Сууга төлөп атабыз, жердин налигин төлөп атабыз. Мисалы үчүн светке, мисалы үчүн токтомдун негизинде ичочек берет, мисалы үчүн. Биз бардык өкмөттөн справка алсаң, анан электросетке барсаң анан берет экен. Ойтон кагазды алып келдик. Келсек анан көрүп, анан биз ойто жазып бердик. Анан беришти. Ичочуктеп. Ошо токтомдун негизинде бар жок болуп атат да. Мындан улам Өзбекстандан көчүп келип, кыргыз туугандарыбыз менен катташайлы деген тургундар өкмөт башчыдан жардам сурашууда. Алардын суранычы боюнча 60тан ашуун кожолуктун маселесин карап, үлүш жерине курулган турак жайларын мыйзамдаштыруу болуп турат. Антпесе кайра Өзбекстанга кете албай, же Кыргызстанда жашай албай ара жолдо калабызбы дешет. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.